Мен таба кылган жок, тоба кылып атам. Бир гана Текебаев эмес, Кыргыздын кайсы уулу, кызы болбосун ошол жерге түшкөнүн мен каалабайт элем да. Тем более мына чоң саясатчы жүргөн саясатчыларды камоо мен ойлойм бул туура эмес депчи. Мына биздин учурунда ата журттун 10га чейин депутаттары ушундай кыйынчылыктардан башыбыздан өткөзгөнбүз. Ошол мезгилде мыйзамды мындай туура эмес бузуп, туура эмес камоо, туура эмес күнөөлөө, туура эмес приоритет иштеген ошолордун баары башыбыздан өткөн. Эми баштан өткөн нерсени мындан кийин кайталанбаса деген ошондой ниет кылганбыз. Мындай болбосун деп. Себеп дегенде элдик депутат болгондон кийин эл депутатын мындай адамды өлтүрбөсө, мыкаачылык кылбаса, ошол нерсенин үстүнөн кармоо албагандайын үй камагында жүрүп деле соттун немесин алып барса болот да, ишин. Анан күнөөлүү деп бир гана сот гана айта алат да, башка эч ким айтышка укугу да жок. Себеп дегенде прессиядан ар түрдүү бериши мүмкүн. Себеби ошол прессиядан бергендер дагы тергөө процессине катыша албайт, саясатчылар да катыша албайт. Тергөө процесси кандай жүрүп атат, ал жерде кайсы нерселер, маселелер каралып атат, толук кандуу биле албайт да. Ошон үчүн эч ким күнөөлүү деп бирөөнү соттун чечимиз күнөөкөр кылганга болбойт. Эгерде ошол мындан 4 жыл мурунку учурда генералдык прокурор ушундай мыйзам тебелүүлөрдү кылбаганда бүгүнкү ушул иштер болбойт эле да деп ойлойм. Себеп дегенде Конституцияда чөткө жазылып турат да, эгерде депутат оор кылмыштын үстүнөн кармалып калса, ол оор кылмыш кармагандын үстүнөн кармалса, бул депутаттардын макулдугусуз алып барып камаганга болот деп. Анан көп жылдар мурунку бул Конституция алынганга чейинки кылынган иштер боюнча жана башкаларды ошончо жылдан кийин бүгүн мындай алып барып камоо бул ошол Конституцияга да туура келбейт. Бүгүн эми Конституционный палата деле аны далилдеп бере албайт. Ошон үчүн мен ойлойм, сот ана далилдеш керек. Ар бирибиз мыйзамды сыйлагандан соттун негизинде барышыбыз керек. Соттун негизинде далил актанышыбыз керек. Ал эми бүгүнкү саясатчыларды камап коюу менен ал эң чоң мындай эч качан жүрөгүнөн кетпей турган кыйынчылык, бул анын бала чакасына, тууган уругуна, жактоочу элине гана өтө оор болот да. Ошон үчүн гумандуулук болуш керек. Гумандуулук болуш керек. Адамды баягы кандай адам болбосун ошол камакка тез алып барып камап коюш, мен буга каршымын.